Önümüздөгү айдын 3-майынан 5-майында Кайрымдуу Бол коомдук фонду Москвага болгон иш сапарында ар кандай багытта кыргыз мигранттар менен жолугушуулар болду. Ошол эле учурда Азамат Байматов мекендештер уюштурган футбол боюнча турнирге барып, кубануу менен катышты. Ушу биздин бүгүнкү 9-майга карата уюштурулган турнирибизди Кыргызстандын гимни менен ачып алалы. Уруксат берсеңер. Москва шаарында өткөн футбол боюнча турнир мамлекетибиздин гимни менен ачылып, катышып жаткан спортчуларга каалоо тилектер, ийгиликтер айтылды. Биздин келген Кыргызстандан келген биздин конокторубуз жана ошондой эле биздин диаспорадан келген эжеке байкелерибиз биз өзүбүздү кичине тааныштыра кетели. Биз бул кичинекей мындай айтканда ушу WhatsApp'тан эле ынтымак футбол деп түзүлгөн жамаатпыз. Анан түзүлгөнүбүзгө бир 2 жылдай болду. Ушу бир эле Москва жергесинде бир эле жумуш деп жүрбөй, ушу ден соолукту да карайлы, жок дегенде жумасына бир жолу футбол ойноп туралы деп ушинтип группа түзүп, ушу группага командаларды кошуп, каждый суббота той ойноп келип, арадан 2 жыл өтүп, бүгүнкү күндө ушундай бир чоң турнирлерге айланып атат. Жана ошондой эле мен атым Азат, жана ошондой эле бизди колдогон биздин аксакалдарыбыз Аваз байке, Тынчтык брат, жана ошондой эле дайыма келип бизди колдоп жүргөн командалары чоң рахмат. Мына ошондой ынтымагыбыз бар экен, ушундай биримдигибиз бар экен. Бүгүнкү күндө бул биринчи эле турнир эмес, бул бүгүнкү күндө уже 3-чү турнирибиз өтүп атат. Буйруса ушундай жакшы ийгиликтерге жетип атабыз. Чоң рахмат. Андан кийин сөз кезегин ушу биздин маданият тарбия маданияттын өкүлүнө өртөөлү эжекебизге. Чоң рахмат, Азат. Аны эмесе кадырлуу кыргыз мырзалары, бүгүн сыйлуу коноктордун бирди координациялык кеңештин төрагасынын орун басары жана ошондой эле Талас коомунун төрагасынын орун басары МОП өкүлү Надырбек Сооронбаев агабызды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Ошону менен бирге координациялык кеңештин экономика бөлүмүнүн башчысы, бизнес бөлүмүнүн башчысы жана Сузак коомунун төрагасы Искендер Канатбек агайды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Ошондой эле бүгүн Кыргызстандан атайын келип отурган Кайрымдуу Бол коомдук фонддун жетекчиси Азамат Байматовду тосуп алууга уруксат этиңиздер. Биз дагы ушул кыргыз элибиз ынтымактуу болсо экен, кыргыздарда кыйналган эч бир жан болбосо экен деп, ошол урам менен колдон келген кызматты кылып келип атабыз ушул убакка чейин. Бардыгыбыз ушундай бир ынтымакта болсок, кыргыз элине оңошко, бардыгыбыз өзүбүз оңолсок, башкалар да оңолот да буюрса. Анан пайгамбар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хадисте бир хадисинде айтып кетет: "Хуббул ватаминал иман", өзүнүн жерине сүйүш бул дагы имандан дейт. Сиздер бул жактагы дагы турсаңыздар, бирок кыргыздын салтын таштабай, ынтымак болуп туруп, ошо кыргызды сүйгөнүңүздөр бул дагы иманыңыздардын бекемдигин билдирет. Дайыма ушундай болуңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүн бул көрүнүштү көрүп алып аябай сүйүнүп атабыз. Кубанып, жүрөк жылыйт, жүрөк сүйүнөт. Анткени биздин мындай биримдигибиз, мындай ынтымагыбыз сөзсүз чоң ийгиликтерди алып келет. Ана мына ушул бүгүнкү күндүн уюштуруучусу мына Азатка бир мекендешибизге, мына ушул жерде турган Надыр байке, мына ушул жердеги уюштуруу топко биз өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө бир үйдө бир ата бир энеден чоңоюп 4 бир тууган болсо, ошол 4 бир тууган бир дасторкондо отурушлугу, башы биригишлиги кыйын болуп турат. Ошондой учурда дагы мына азыр ушунча
кыргыздын башын бириктирип ушул жерде жалаң эле жумуш деп жүрө бербей, Азат өзү айткандай, иштей турган жерден иштегенди билип, эс ала турган жерден эс алганды билип, ойной турган жерден ойногонду билип, мына ушул жашоодо татыктуу жашасак деген чоң үмүттөбүз. Анан Кудай буйруса ушундай ынтымактуулук бекем болсун bizde. Биздин бул ынтымагыбызды башка улут көрсө, өзүбүздөн кийинки жаштар көрсө, сыймыктана турган, үлгү ала турган бизде ушундай кадамдар болсун. Дайыма бекем ден соолук. Анан сиздердин бул ынтымак жамаатын азыр Азат айтып кетти. Бул Азат менен биз бүгүн жүзмө жүз көрүшүп атабыз. Буга чейин бир канча үйлөр салынды карапайым элдин ынтымагы менен. Мына ушундай эле сиздерге окшогон бир туугандарыбыз ошол ынтымакташып бүгүнкү күнгө чейин көрбөсөк дагы акчалай жардамын, кийим кечелерин жөнөтүшүп атып, мына Азаттар мына 19 үй салынып, буту бар баса албаган, көзү бар көрө албаган, канчалаган бир туугандарыбызды канатыбызга калкалап мына 19 үй салынды. Ошого дагы мына ушул бир туугандардын салымы өтө чоң. Ошондуктан ушул жерде турган бир туугандар дайыма ден соолук, ушундай эле бекем ынтымакта болуп жүрө берели. Уюштуруучулар жана келген коноктор ийгилик каалагандан кийин спорттук мелдеш башталды. Бул турнирге мамлекетибиздин 7 дубанынан Москва шаарында эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттардын катышуусунда өттү. Эмгектин арты менен бөтөн жерде иштеп жүргөн мекендештерибиз бир гана иштин артынан кууп кете бербестен, спорт ден соолуктун булагы дегендей ынтымактын арты менен спорттук турнир уюштурганын көрүп жүрөк жылайт. Бул көрүнүш мигрант мекендештердин ынтымагын бекем экендигин далилдейт.